Керим. Мен 9 жаштамын. Мен апам Москвада. Бизде Москвага кеткендер көп. Бизде жумуш жок. Биздин жашообуз ушул. Жумуш жок да. Жумуш болсо анан кийин элде мындай жакшы бияка жармашып, балдардын баары эч жака кетпей, жаштар эч жака кетпей, айылда иштеп, айылда жашайт. Мен дагы Москвага баргым келет, мамам жанына. Москва эми орустан өлкөсү. Бизге дагы кирип калат. Анткени бизге киргендин себеби биздин кыргыздар дагы Москвада көп. Көп эле адамдын ата-энеси, же болбосо эжеси, байкеси Москвада да. Анда кээде жөн коем, ичинде бугун чыгарып алсын. Анан кээде урушам. Сен минтип ыйлай берсең, апаң ооруй берет. Сен ыйлаба, сага кийим салат, апаң келет. Мамасы менен, папасы менен, ата-энеси менен болгон жакшы да кызым. Бардын ар ким ата-энеси өзү баккан жакшы. Ушинтип отурам, небелерим. Апа келеспи? Качан келес? Барамда кызым, сен туулган күнүң. Энегим, сен жакшы кыз бала кызым. Сен акылдуу кыз болсоң, анан мен барамын козо. Үйлөрдү салабыз. Энесине жакшы карайбыз. Барам козу ыйлаба. Билет алып барамына, эгер сен ыйлаба да кызым мен барам десем ыйлай бересиңби? Эми ыйлабайт кызым. Чоңойдуң го кызым, 10 жашарың болду. Күлүп сүйлөш козу. Кызга ыйлай. Азыр эми айтат апа дейт, акчаңыз деле керек эмес, эч нерсеңиз керек эмес дейт. Болгону өзүңүз келе бериңиз дейт. 2 жыл болду. Только эле телефондон эле көрүп сүйлөшөбүз, анан мынтип кээде айтат апа өчүрбөй эле коюңузчу дейт. Анан эми өчүрбөй койсоң, бу жерде Москва, көпчүлүк, убактым болгондо сүйлөшөм. Анан акча алганда, буну квартирага берсек, муну кичине өзүм жесем, анан муну айлага салсам, муну мынтишим керек деп эле ошону ойлойсуң. Биз конторго баратабыз. Айыл өкмөт бизди чакырды, подарка беришет экен. Россияга кеткен балдардын мамасы Москвага болгон үчүн, анан дагы аларга да беришет экен. Энекем менин байлыгым, кечпеңиз суусун кайгынын. Алып барам сизге акчалык, колума тийсе айлыгым.